Demek konuşan dolboru doğru bir şike girdi. Bunlarga suratını veriştiğinde durdu. Amerika'da kapalı başkan var mı? Var. Siz gelin. Siz de soralım. Biz az İçişleri Ministerliği bu komşular dolborun içinde atkarıcı bir organ. Bunlarga suratını veriştiğinde durdu. Amerika'da kapalı başkan var mı? Var. Siz gelin. Siz de soralım. Komşular dolboru boyunca bu 5 yıllık dolbor. Duralım. 5 yılın içinde 10 milyon ştraf. Duralım. 1 yılda kaç ştraf koşturur? Özünüz aktarsın için. 2 milyon. 2 milyon ştrafta siz bölünüz. 12 ayga kaç olur ekan? 166 bin ştraftı. Bular foto, video fiksasiya qilish kerak. Duralım. 166 mingni emi bölünüz 30 kunga kaç olur kerak? 5500 tenge. Her bir kamera 231'den saatine yolda жүрүү эрежесин аныктап тактап чыгыш керек. Ошондо коомчулар долбоору толук ишке ашат. Туура айтып атамбы? Бул арифметика менен туура. Сиздер бүгүнкү күндөгү 10 камера иштегени бул планга турган жок да. Толбой атат. Демек коомчулар долбоору туура эмес ишке кирди. Анткени мына азыр силер Бишкек шаар мэриясы, Бишкек Зеленхоз, тазалык, Бишкек асфальт сервис булардын баардыгы коомчулар долбоор ишин алкагы иш жүргүзөт. Тура, мына Ички иштер министрлиги өзүнүн гана булар алкагы иш жүргүзүп атат. Мен Ички иштер министрлиги бул тендерди өткөргөн жок. Силер башында болгон жоксуңар. Силердин ишиңерди мен көрүп атам. Силердин тумача машина жок. Кептин баары коомчулар долбоордун өзүндө болуп атат. Мына жана Иманалы Кадырбек айтып кетпедиби? Силер айтканчы мына ушу бүгүнкү күнгө Иманалы Кадырбекович ушу коомчулардын 10 камера иштеп атат да. 10 камера ичинен бир автоугон аныктадыңарбы? Bir kılmışkerdi, teröristlerdi taptılar mı? 10 kişinin yolda жүрүү эрежесин бузган үчүн айып таптыңарбы? Тапкан жоксуңар. Анткени бул камера менен аппарат турат. Булар жанагы чийиндер өткөн машиналарды гана аныктап тактап жөнөтүп атат. Туурабы? Нарушение. Жолдо жүрүү эрежесин бул киши айтып атпайбы? Бул коомчулар долбоор эмес деп. Тетиги жерде безопасный город деп жазып турат. Городду тескерисин окусаңар, не болот? Дорог. Это безопасность дорог. Никакой город. Шаардын коопсуздугу жөнүндө маселе жок. Аэропортто камера жок. Чоң мамлекеттик ишканаларда жок. МВД СМБ жанында жок. Анан каяктагы коопсуз шаар? Бул коопсуз жол. Долбоор президенттин башындагы, өкмөт башчынын башындагы, элдин башында айлантыңар да. Бул маселен 10 миллион штраф, минимальный штраф 1000 сомдон болгондо канча болот? Это 10 миллиард сом. Туурабы? 10 миллиард сомго расчеттан проект бул. Долбоор 10 миллиард сомго. Ошол 10 миллиард сомдун 2,5 миллиард сомун Vega Concern деген жана тендер утулган компания алат. Туурабы? Туура айтып атамбы мен? Туура. Мына ошол калган 7,5 миллиард акчаны МВД алат, мэрия алат, ИСМ алат. Эң эле аз акчаны Кыргыз поштасы алат. Туурабы? 16 сомдон ар бир жанагы бактылууга жеткизген үчүн. Туурабы? Туура айтып атамбы? Муну ким төлөйт? Бюджеттен bir тиын бөлмөйт. 10 миллиард сомдун бардыгы мынагу окшогон карапайым элдин чөнтөгүнөн чыгат. Маселен ошо жана жолдо жүрүү эрежесин бузган адамдар мамлекеттик органдарды багат да. Кептин баары ушуда болот. Элдин жини келген ушуда болот. Анан кийин мына азыр 10 гана аппарат АПК турду да. 10 АПК турду. 10 АПКны 35 миллион доллар. Бул долбоордун баасы. 35 миллион доллар. Ошол 110 АПК Кыргызстанга эсептелген 110 АПК. Азыр ошонун 10'ун коюшту. 10'ун коюшту да. Эми эсептеп көргөнчү ар бир АПК 300 миң доллардан болуп атпайбы? Тесттин отверткасынан биз 600 доллардан болуп кетти деп ызы-чуу чыгардык. А ким карадыңар? Азыр могу жолдун боюнда жана мобилный деп коет 3 футтуу переносион турат. Ошол 300 миң долларга болобу? Азыр 30 миң доллар болобу? 27 стационардык комплекс, 20 мобильный комплекс. Мына Кадырбекович, сиз 35 миллион долларды 110го бөлүңүз. 110го бөлүңүз. 300 миң доллардан болот атпайбы? Менде маселе ушул жакта болуп атат. ТЭЦтин авариясынан да жаман авария болот кийин бул менен. Сиз каржылык жана жооп бербейсиз. Сиз жоопкерчиликти өзүңүз албаңыз. Буну МВД өткөргөн жоксуңар. Убагында мына мага Молдомусак Ташполотович Коргатиев СМС аркылуу кат жазды. Мен 2009-жылы Чудиновдун өкмөтүнүн убагында Туркия менен барып келишим түзүп келгем дейт өкмөттүк. Бишкек шаары, Ош шаары, Ысык көл тегеленме жанагы трассалардын баардыгы 19 миллион долларга турган дейт.
Бұл генерал лейтенант Тоңатиевтің сөзі. Заңылбек Рысалиев айтып атат, мен Қапар начальник УУД менен Тұрысбекович менен Анкара шаарына барып туруп, Анкаранын коопшар долбоор кантип ишке киргиздиңер десем, 6 миллион халкы бар, Анкара шаары 20 миллион долларга келгизет. Арде 1000ден ашык камера турат, биздикиде 110 эмес да. Мына ошону коопшар дейт. Арде темир жолдо бар, мектепте бар, садикте бар, подземкада бар, каргой центрде бар, мамлекет чыгар. Мына ошону айтса болот коопшар деп. Анан бизде бир кичинекей коопсуз жол долбоорун көргөзүп алып, анан кийин ушуну өкмөт башчыны 2 жолго алып келип, депутаттардын баарына келип отурган президент тастап отурбайсыңарбы? Ай, 12 февралдан 12 март күнү 1 ай болду. 1 айда канча акча таптыңар? Канча акча таптыңар? Силердики 3 мартка чейинкиси 10 миң болуп кетти, туурабы? Туура. А кодекстин иктен якмени, биринчи январда мактачы. Берден мамлекетке ошондо 18.500 жанагы жолдо жүрүү эрежелеринин бардыгын силер мындай список этип салдык, туурабы? Анткени кодекс 4 марттан ишке кирди, ошого чейинкилер бар жок депчи. Бул деген 1000 сомдор эсептегенде 18 миллион 500 миң сом бюджетке зыян алып келди. Эгер чында бизде коррупция менен күрөш болсо, анда бирөө жоопкерчилик тартыш керек болчу да. Ким күнөөлүү? 18 миллион сом бюджетке түшпөй калды. Кыргызстандын бюджетине быйыл 600 миллион сом безопасный городдон түшөт деп киргизип алган. Өкмөт киргизип койгон. А эгер 600 миллионду биз 4 кварталга бөлө турган болсок, 150 миллион сомдон түшүш керек болчу. Мына азыр биринчи квартал битти. Силерге түшкөн жок да. Демек, коопшар долбоору, жоопсуз шаар долбоорду айланып баратпайбы? Ана коомчулуктун башын айлантпашыбыз керек да. Буну силер мисалы мына башында тиги жогорку нарын каскад болгон укмуш дегенбиз. А эмне болду? Ушинтип презентация кылган удот келген президент ошол кезде Алмазбек Атамбаев бар ачты. Кара эмне болду? Кетти. Лиглас менен эмне болду? Лиглас менен эмне болду? Мына бул деле долбоор ушундай долбоор. Анан силер жөн эле нолда деп туруп, анан коомчулуктун башын айлантып, анан депутаттарды, министрлерди бизди мындай пайдаланганыңарды токтоткула. Керек болсо, коопшар долбоору толук кандуу ишке кирген жок. Вега концерн аткара турган жумуштарын Бишкектин мэриясы кылып атат. Мына силер кылып атасыңар. Инфаком кылып атат. Чын айтканда. Апроводканы инфаком мурдун даярдап койгон. Баардыгын ошол даярдап коюп чыккан болчу. А тигилер келди, штрафтан акчаны чыгартат, 10 миң кетет. Эл төлөйт. Бийлик төлөбөйт, өкмөт. Мен муну энергия тармагын аябай жакшы билем. Көп талкуулайбыз, бирок мен токото жерлерин айтып берейин силерге. Биз небагы эле кабыл алганбыз, Кубат Алчиевич. Министерствого кайтадан кайтып келүү боюнча чечим турат. Туурабы? Көп болду. Бүгүн фракцияда карап атабыз, айтып атабыз. Холдинг мыйзамды алып келгенде биз талкуулаганбыз. Мен ошондо айткам. Бул инвалид холдингдин алып келдиңер депчи. Буту бар, колу жок. Себеби дегенде мыйзамы жок. Акционерлер обществосунун мыйзамы менен иштеп атасыңар бүгүнкүгө чейин. Ошол сөздү айткам да, чынын айтканда. Себеби дегенде айылга жазып келгенсиңер. Эсиңерде болсо. Счетный палата кире албайт. Баарын өзү өткөрөт. Эменин баарын. Сатып алуунун баары. Деп монстрго алып келгенсиңер. Ошон үчүн депутаттар менен артка кайрыганбыз. Бирок муну отшлифовать этип, сонун алып келебиз десеңер. Бүгүнкүгө чейин дагы эле шлифовка жүрүп атат. Бирок сулуу болуп чыга элек да. Мына бүгүнкү күндө кыш мезгилинде 10%-тен 15%ке чейин керектөөчүлөр өсүп атат Кыргызстанда, туурабы? Азамат Эсенгелдиевич. Бул эки монстрду биз бириктирип койдук да. Мына геология менен токен тармагы бюджетте образующий деп айтып атабыз. Менделеевдин бүт таблицаларын бизде бар, элементтеринин бар деп атабыз дагы. Энергетиканы экөөнү бириктирип коюп койдук ГКПНгечи, саясатын жүргүзө бергиле деп. Бирок ал жерде саясат жүрө алган жок. Муну бөлүш керек. Буга мен толук кошулам да. Андан тышкары бүгүнкү күндө мынакей ЭАСтын алкагына биз даяр эмеспиз деп атасыңар. Ай, депутаттар мыйзам жазбадык беле? Азамат Омаров. Жазганда мына мен сизге айтайын, окуп чыктыңарбы? Ким окуп чыкты? Ошол ЭАСтин кирген алкагына совет рынок деген понятие, конкуренция деген понятие, оптовый рынок деген понятие, административный рынок барбы, жокпу? Ким жооп берет? Бүгүнкү күндө ошонун концепциясында. Биз ошол концепцияны окуп туруп жазганбыз. Эмнеге чаптырдыңар? Окуңарбы? Ким окуду эле ушуну? ЭСтин алкагына кире турган соответствующий нормаларды алып келгенди ким окуп чыкты? Сиз окуп чыктыңызбы? Эсенгелдиевич.
Окуп чыктыңыз беле, барбы сизде? Туура жооп бериңиз. Барбы мен айткандар? Эмне үчүн анан кийин президентке барып туруп, Алмаз Шашеновичке барып туруп, туура эмес Ахметова Нурсулуну жиберип туруп чаптыртасыңар? До сих пор висячий положение турат. Депутаттар иштеп чыкты, группа депутаттар. Өздөрү иштеген жок. Бирөө да жооп бербейт. Андан тышкары мына дагы ушундай ситуацияга алып келатасыңар. ВИЭ боюнча электр энергиянын кайра жаралчу булактары боюнча 2,11% кымбат, 3 сом, 4 сом 70 тыйындан ала албайбыз, электр станция көтөрө албайт дедиңер. Силер өзүңөр согласие берип туруп, байпакпайып жазып 1,5% менен өткөзүп президенттиктин аз кол коюуда турат. Бүгүн каршыбыз деп атпайсыңарбы? Аны көтөрө албайт. Анда эмне бердиңер согласие? Ошондо айтпайсыңарбы? Обычный тариф менен отурсун деп айтпайсыңарбы? Согласие берген эмеспиз. Бар да заключение өкмөттүкү. 1,3 деп, андан башка да условиялар бар болчу, анын баары эсепке алынбай кирип кетти. Биз азыр кайрадан Заключение бар бизде. Жок, жок. Мына азаматтан сурасаңыз, эми заключение турбайбы? Бар да заключение. Эми 1,3-кө түшүрүп анда бербейсиңер. Мисалы үчүн 1,3 теле кымбат. Мына кээ бир биздин азыр ата мекендик өндүрүүчүлөр айтып атат. Мисалы үчүн бул Куттубайга окшогондор, акчасы бар жигиттер кайрылып атат. Я биз ушул 2 сом 24 тыйындан келген гез салып береличи, уруксат береличи деп атат. Мына Чакан ГЭСтен барбы берде бүгүн бирөө? Бар. Чакан ГЭСте канча гез убыточный? Ошончо гестин ичинен. Жок, канчасы эми мындай өзү менен өзү чыгып атат. Мындай актап атканда аябай дүңгүрөп актаган жок да. Мына Чакан ГЭСтин абалын комиссия менен барып көргүлөчү, урматтуу депутаттар. 16 метр экен бийиктиги жана каналдын. Элебидиновкадагы. Чым басып үстүнө чыгып калган. Суу агып өтүп атат. 30% суу колдонулат. 26-жылынган гез жылы салынган. Мынасы коңгуроо агып атышат. Биздин гез куручулар, гезтери барлар. Бизге бергилеп атат, доверенный управлениеге. Кереги жок, бизге менчикке бербей эле болот. Биз 2 эсе выработканы көбөйтүп берели, мойнубуз калалы деп атат. Выработка тазалайлы, жазайлы. Мынча кишинин баарын кармап иштетпей эле бербейсиңер деп атат. Холдук менен азыр бул Фугидеги мүлк оп окшош. Экөөнүкүчү. Тиги да фонддун астында мүлк отурат, тыпыйып. Айлыкты каравандан алып 30% жеп атат. Холдинг болсо распоред компаниялардан алып айлык алып атат. Андан тышкары тез ранчында расчёттуу центр куруш керек. Мына бүгүн Котук Альчиевич. Жок, энергия системада совсем эле бар иштебей калды дегенде мен алысмын, иштеп атат. Бирок жана депутаттар айтып аткан карызды мындай өзүңөр эсептеп көрсөңөр, ТЭЦ 389 миллион, датка кемин 600 миллионго жакын. 1 миллиард чыгып калат атпайбы? 1 миллиард эле ушул экөөндө. Аны жеп койгондорун да болуп атат да. Андан калганы көбүрөөгү кетти, Токтогул кесине кетти, реабилитацияга. Калганы майда чөйдө кетти. Эмне үчүн тиги жоготу чыңалуулар бизге түшпөй деп? Ал биздин өзүбүздүн илгерки союз маалында курулган подстанциялар курулбай атат. Нески барбы? Медет Ашыркулович. Быйыл программада канча 110 курасыңар? Мына бирди. И то жерин чече албай жүрүп Озерныйдачы. Чупевестик. 20 сотук жерди чече албай, кура албай жүрүшөт. Так, Север Электро 110 курганга укуңар барбы, жокпу? Бар. Укуңар жок. Лицензияны бир эле жолу алып алдыңар, турду айтмаган. Эми анда текшерип чыгасыз, мен азыр айтышпайын. Мына 35тен 110го немага өтүш керек болчу көпчүлүгү. Программага кириш керек болчу бирөө эле. Мына айтып атабыз, 10%тен 15%ге приток воды уменьшается. 4-5 жылдын ичинде 13 же 12 миллиардка түшөт суучу Токтогул кесинде. Каса Миң боюнча айтып коеюн. Каса Миңде айтып атабыз, 1,5 миллиардка чейин биз беребиз договор боюнчачы. Биз 1 мегаваттан 30 мегаваттка чейин гез кургандарга 1,15 коэффициент колдон бердик. 3 сом 35 тыйындан болот экен. Каса Миңге канчадан сатабыз? Эсенгелдичи. Төрөбай Закировичтин суроосун мен оңдоп коеюнчу. Силер айтып, Төрөбай Закирович айтып атпайбы? Мындай куруп анан кийин ошол жака сатса болбойбу деп атат да. Муну мамлекет сатат. Жанакы маалы Чакан ГЭС кургандар бу азыркы мыйзам өтсө, электр кайда жаралчу булактары өтсө, 1,15 коэффициент өтсө, булар жана 110го эле илинет куруп бүткөндөн кийин өзүнүн подстанциясын куруп туруп, аны мамлекет алып туруп кайка сатат өзү билет. Может, касага сатабы, бөлөк жакка сатабы, бул бөлөк иш.
Мына ошондой болот. Аны куруп алган бирөө сатпайт өзүнчө. Аны мамлекет сатат. Мамлекет өзү кылат. Эгерде макул болбосо, анда азыртадан президент администрациясына Азамат мырза кат жазгыла. Биз 1,5 макул эмеспиз, 1,3 десеңер согласательный группа түзөлү дагы. Оңдоп берели. Эч ким ага тиги каршы болбойбуз. Жазып койгула. Согласительный группа түзүү үчүн оңдоп бергиле деп. Кандай чала албайт? Жоқ, баягы мен айтканда мен толтоп коеюн. Ожо Жашбекович туура айтып атат. Биз сөзсүз түрдө өзүнүн сунушубузду беребиз. Биз мыйзам келгенде, өкмөт өзүнүн көз карашын бергенде, биздин көз караштар мыйзамга киргизбей өтүп кетти. Биз айткан боюнча калдык. Бул биринчиси. Ошол жерде 1,3-тү Ожо Жашбекович биз мынтип бергенбиз. 1,3 коэффициент менен биз сатып алабыз. Жанагы конкурска чыгуучу створлор бар, билесиздер. 130 створ. Ошол створго конкурстан өтүп кургандардын энергия мощностторун 1,3 коэффициент менен алабыз деп. Анан сиз айтып аткандай, өзүм ушул эле тариф менен иштей берем дегендерге, пожалуйста, биз жана сунушту ошентип бергенбиз. Өзүм иштей берем дегендер, көрүнгөн каалаган жеринен куруп, алар ошол общий тарифтин негизинде иштей берсин деп сунушту бергенбиз мыйзамга. Алардын баары кирбей калып, общий 1,5 коэффициент менен өтүп атат азыр. Биз ошону азыр аппарат президентке барганда бизге келди, биздин көз карашыбызды сурап. Биз өзүбүздүн көз карашыбызды беребиз. Кубатбек Аличевич, бюджеттин чыгаша бөлүгүнө тиешелүү мыйзам долбоорлору Конституциянын 80 статьясынын 2 пунктунда так жазылып турат. Эгерде сиздердин оң корутундуусуңуздар болбосо, Жогорку Кеңештин палатасына чыкпаш керек. Эгерде кабыл алына турган болсо, бул мыйзамсыз. Даже президент кол коюп койгон учурда да сиздер Конституционный палата же болбосо башка жакка берип түздөнсүз. Анан бул жерде мен айта турган нерсем жанагы бир тактап кое турган, эгерде ошол ортодогу сумманы өкмөт эгерде бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жок болсо, бул мыйзам вообще жок кылып коюш керек да андачы. Мен ошону айтам. Бул мыйзам болуш керек. Стенограмма үчүн да айтып коеюн, стенограммада бар. Комитетте талкуулап атканда сиздердин өкүлү отурган, суроо берилген, 1,3 деген, 1,5 кылалы деп туруп макулдук мындай стенограммада бар да, кагазда тиги өкмөттүк бөлөкчө келген. Бул өткөн 1,5 мененчи. Мен да азыр дагы айтып атам. Кээ бир биздин жарандар ички инвесторлор жүрөт. 2,24-төн да сала тургандар бар. Алар конкурска түшө тургандар 30 мегаваттан өйдө жагы дегенбиз. Мал эгестерди өстүрүү боюнча, чакан кестерди өстүрүү боюнча бул 1,5 менен жана 1 киловаттан мегаваттан 30 мегаваттка чейин дегенбиз. Булар көп деле болбойт экен, чынын айтканда. Аз эле болот экен. Бизде андай эле сторлор жок. Мына створ деп коесуздар. Створ болгондо кара күлскү створду фуги программа приватизацияга киргизбей акырын четке кагып коюп алып келиптир. Мен киргизгиле дедим. Муну сатып алабыз дегендер бар бүгүнкү күндө. Аны кармап атышат. Конкурс кылганда дагы башталат. Даже квотированияны да салып салганбыз. Квота берели деп чыкты Гартекчи. Квота кылалы. Ал эмне Баткенде курган электр энергиясы чыңа эме менен чубалгы менен келе берет, например. Аны илип койсо келе берет. Ошон үчүн бу жерде квотанын кереги жок дегенбиз. Эми бул энергия тарабында аябай көп маанилүү маселелер бар, Кубат Аличевич. Эми сиз ачуу чындыкты айтып атабыз. Ага мындай капаланбаш керек да. Бүгүнкү күндө мынакей көмүр боюнча да мен айтып кетким келет да. Бир кезекте 2010-жылы биз депутат болуп биринчи созупта келгенде Ишат Шенкулович 50 миң эле алчы Кара Кечеден, Кыргызстандан. Азыр мынакей 500 миңге чыгып атасыздар. Туурабы? Бирдеке болсо эле Шабыркүл аябай жакшы күйөт. Шабыркүлгө подсветке коюлбайт, кошулбайт, калганына подсветке кошулат, газ кошулат, мазут кошулат дейсиздер. Мен ушу ТЭЦке барып жүрөм. Кара Кечеде эле аралашып жатат, Шабыркүлдөр аралашып жатат, бир эле кучада жатышат баары элечи. Мындай отдельно койгон, бул тиги Шабыркүл, тиги Кара Кече деп. Жакканда кандай жагып атат билбейм. Барып көрсөң баарын аралаштырып жаккандай сезилет. А эмне үчүн Союз маалында бул котелдордун баары иштеген. Экибастузга иштеген, Карагандага иштеген, баары эле келчи да ошол. Эмне үчүн вдруг кийинки жылдары эле Шабыркүл болуп калды? Бүт эле Шабыркүл. Ким жооп берет буга? Шабыркүл бүттү. Аябай сонун күйөт бизге, аябай выгодный. Так, Саламатсыз, урматтуу депутаттар, урматтуу Кожобек Аскар мырза. электрический станция Шумбеков. Шабыркүл боюнча чын эле сиз айткандай бул без подсветки күйөт. Анан негизи биз гигакалория сатып алып атабыз да. Ошону биз Шабыркүл алганда
газ кошпойбуз да, чын эле сиз айтканыңыз туура, газ кошпойбуз. Ошол эле алган баа эле кайра эле күйөт. Ошо биздин көрсөткүчтөр мисалы БКЗ 220-ларда только иштетеби да. Ошолор чыгарат. А БКЗ 160-да биздин көмүрлөр ниши теплотворность Шабыркулдук 5500, биздин кыргыз көмүрүдүн 4200 ниша эмеси теплотворность. Мен эми мунучу доказать эте албайм, себеби катышышыбыз керек экен да, жагып аткандачы. Комиссия түзүп, ошо эртеден кечке отурушубуз керек. Көмүрдү ыргытып коюп, канча килокалория чыгарып атат. Жок, мындай урматтуу кожобек жечи, мындай болгон комиссия болгон. Бир жолу жесказганын көмүрлөрү келген. Эми мен убакыт албайын, түшүндүңөр урматтуу депутаттар, мейли. Андан чыкар аз күйө боюнча, умдуу счетчиктер боюнча, муну мен Шадиевдин убагында коңгуроо кагып жүрүп, ой укмуш болот экен деп киргизгенбиз. Анын ичинде эмеге чыккан, сайтка да чыккан, 10 000 төлөгөндөр 100 000 төлөп атат, ой жыргайт экенбиз деп. Бүгүнкү күндө эмне кылды? Умдуу счетчиктерди. Бүгүнкү күндө бирөө түркчө сүйлөйт, бирөө кытайча сүйлөйт, бирөө молдаванча сүйлөйт. Ар кайсы жактан алышты. Жок, единый база жок. Бирөө $100, бирөө $80, бирөө $200. Анан бүгүнкү күндө аз күйөнү киргизгенде человеческий фактор болбойт, контролер болбойт деген түшүнүк кирет да. Канча контролер кыскарды ушул Север электрода. Барып атпайбы, контролер контакт этип эле барып жүрүшөт. Аз күйөнү койгонуңар эле барып атат. Канча кыскарды? Мындай чындыкты айткыла да, мен азыр 54 инспектор кыскарылды. канча? 54. 54. Соотношение, процент соотношение канча аз күйө коюлду ошондо? Аны процентном 100 канча Север электро? мен дополняю, процентном соотношении айтканында болбойт. Анткени биз аз күйдү киргизгенден бери 65 000 абонент кошулду. Биз бир жагынан умный счетчик киргизип атсак, экинчи жагынан абоненттер да кошулуп атпайбы? 65 000 абонентке бер жагы 65 000 инспектор коюшубуз керек. Короче говоря, кармай албайсың да. Баягынан кармасаң, баягынан чыгып кетет. Ошон үчүн биз айтканбыз. Мен айтып берейин. Контролерлор как ходили, так и ходит. Барып эле карап, текшерип, баягы эле счет фактура пениясы менен келип атат. Искендер Мырза, сизди сыйлайм, коллегабыз, чогуу иштегенбиз. Бирок караңыз ушуну. Пениясы жок, аз эле келет. 10 сом, 5 сом, баягы элдер, элчем төлөп коюн дегендер келип атат. Вовремя төлөсөңдөр келип атат. Муну ким жасап атат билбейм. Муну да карагыла да. Ошон үчүн биз камданышыбыз керек. Шенкулч бүгүн туура маселени фракцияда көтөрүп карап атасыздар, карашыбыз керек. Келечекте биз бул мазуттан, көмүрдөн өтө турган мезгилге барышыбыз керек. Мынакей Газпром боюнча. Газпром качан взаимный расчетту Россияныкы менен, российский рубльга өткөн атасыңар. Буйруса. Эгерде биз взаимный расчетту эмени төлөмдү российский рубль кылсак, канча болот? Бүгүнкү күнү 16 сом, 17 сомго жакында бир куб. Ким жооп берет? Качан өтөбүз, ушуга өтөбүзбү жакында, айтып койсоңор да, эл да уксун да. Бул вопрос муртан эле көтөрүлгөн. Ооба, билем. Биз азыр Газпром жалпы өз тараптан дагы бул маселе боюнча көтөрүлгөнбүз. Азыр жопту мындай жумуш топтор боюнча каралып атат, иштешип атабыз. Кайсы сроктор болор мен азыр айта албайм. Себеби азыр баягы единый рынок газы деген кетип атат, эктимдер болуп атат. Биз өзүбүз тараптан иштешип атабыз Газпром мененчи. Буйруса болобу? Буюрса, аракет Оплата рубльга өтсөк, мынакей бүгүн 16 сом, 17 сомго жакын болсо 10 сомго чейин өткөнбүз. Анда газификацияга өтүш керек. Куат Альчевич. Анан мен бир суранып кете турган нерсе дагы ушу фракциянын астында айтып коеюн, Сабыр Мырза. Жана төлөмдөр подключенияга. Эгерде ушундай 10 сомго чөп турган болсо элдер захатят подключенияга. Анан жана 20 000 6 айдан бир жылга чейин отсрочка менен кылып берсеңер, элдин көбү подключенияга макулбуз деген эмелер чыгып атат да. Биз акцияны карап атабыз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз сиз. Газпромдун Акимбаев Сабыр, зам генеральный директор Газпром Кыргызстан. Бул Газпром жактан да жакшы бир маселелер бар да. Болуп калса бул жакшы. Эми мен суроо берип, сүйлөшүп отура берсем, аябай көп суроо түгөнбөйт. Чоң рахмат. Селемдүү оңдошубуз керек бул тармакта. Жежекчи. Ар бир өткөрөт, бирок бир убакта бир баа менен бир убакта өткөрсөт. Мен дагы холдинг боюнча дагы айтып коеюн, кечирип коесуз Шенкулч. Өкмөткө биз министерство кылла деп коңгуроо кагып решение бергенде мынтип айтышкан да.
Азыр ар бир Арбраспет компания өздөрү тендер өткөзүп, өздөрү кылып атпайбы? Ушунун баарын биз ар кайсы жерде кылбай, чачаранды кылбай, бир хозяйство субъекти кылалы. Холдингти ушу министрликтин астына кармап бир отшлифовать этип, сонун алып келбейби деген суроошу менен келген, бирок келе элек. Туурабы Кубатай Алчевич? Ошону күтүп атабыз, тезирээк алып келип бериңиздер. Чоң рахмат.